Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İnsandı beyişke girgize turgan bir ulu amal var. Sahaba radıyallahu anhumlar аны толық атқарғандық себептен Allah subhanahu wa ta'ala алардан разы болды. Радıyallahu anhum. Allah алардан разы болды деп Құранда баяндады. Жана аларга бул дүйнөдө эле бейиштик деп кабар берилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Kullu ummati yedkhulunal janna." Менин бардык үммөтүм бейишке кирет. Illa men aba. Бирок кайсыл пенде бейиштен баш тарта турган болсо алар бейишке киришпейт dedi. Sahaba radıyallahu anhum da suraştı. Kim al beyişten baş tarta turgan dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man ata'ani dakhalal janna." Kim maga baş igen bolsa al beyişke giret. "Wa man asani faqad aba." Alebi kim baş ibese, toңмойунду кыла турган болсо, анда al ошол анын бейиштен баш тартканы. Ошондуктан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din бардык сүннөттөрүн толук аткарып, ага баш ийүү адам баласын бейишке алып бара турган амалдардан. Ал эми кайсыл пенде 24 сааттык убактысын Аллахка ибадат кылуу менен өткөрүүнү кааласа, анда күнүмдүк ар бир амалды Аллахтын элчи саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт тарикасы менен өткөрүш керек. Жана күнүмдүк турмушта аткарылуучу амалдардын бири бул уйку. İnsandın эс алуусу үчүн Allah subhanahu wa ta'ala түндү жаратып уйку берген. Наба сүрөсүндө баяндайт: "Ва жаална наумакум субата." Силердин уйкуңарды эс алуу үчүн кылдым дейт. Уктоонун адептеринин бири кечинде эртерээк жатканга аракет кылуу. Абу Барза радıyallahu anhu айтат: "Аннан набийя саллаллаху алейхи ва саллама кана якрахун наума кабла ишаи вал хадиса ба'даха." Аллахтын элчи саллаллаху алейхи ва саллам куптан намазын окубастан туруп уктап калууну жана куптандан кийин сүйлөшүп отурууну жактырбайт эле. Умар радıyallahu anhu куптандан кийин сүйлөшүп отурган адамдарга: "Силер азыр сөз менен алек болуп отуруп, түндүн акыркы бөлүгүндө уктап каласыңар" деп айтат эле. Андыктан куптандан кийин дароо уктап калуу бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү болуп саналат. Бирок кайсыл адамдар куптан намазын окугандан кийин дин илимин алуу же дини иштери менен алек болуп жаткан болсо, алар үчүн уруксат. Умар радıyallahu anhu айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр Сыддык радıyallahu anhu менен мусулмандардын дини мамилеси тууралуу кеп кылат эле. Алардын ичинде мен дагы бар болчумун дейт. Ошол себептен куптандан кийин кайсыл адам дини иштери менен алек боло турган болсо, алар үчүн уруксат. Жана кийинки адеби үйдүн дарбаза эшиктерин бисмиллахты айтып жакшылап бекитүү. Айша радıyallahu ta'ala анха айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уктоону каалаган учурда дарбазаны бекитип, чанач идиштердин ооздорун жаап, чыракты өчүрчү. Кайсыл адам кечинде эшикти жаппастан калтыра турган болсо, үйгө шайтан кирип кетет. Вахши бин Харб радıyallahu anhu айтат: Бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам түндөсү зарылчылыктар менен сыртка чыккан эле. Эшик ашык абалда калган. Кайра кайтып келгенде үйдүн ортосунда шайтан турганын көрүп айтты: "Эй шайтан, биздин үйдөн кор болгон абалда чыккын." Андан кийин айтты: "Силер качан кечинде сыртка чыга турган болсоңор, анда эшиктерди жапкыла" деди. Ошол себептен жатаардан алдын эшиктерди жакшылап бекитип, идиш аяктарды жаап, көңкөрүп анан кийин жатуу. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Силер кечинде уктаар учурда эшиктерди жаап бекитип, идиштердин үстүлөрүн жаап же көңкөрүп коюп, анан чырактарды өчүргүлө" деген. Себеби жабылып турган эшикти, үстү жабылган же көңкөрүлүп турган идиштерди шайтан ача албайт. Жана даарат менен уктоо да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ида атайта маджаaka фатавадда вудуака лис-салати." Качан сен жатууга келе турган болсоң, анда намазга даарат алган сыяктуу даарат алгының дейт. Башка бир хадисте келет: "Кимде ким даарат менен жатып, ошол түнү дүйнөдөн кайтыш боло турган болсо, анда ал шейит болот. Тактап айтканда, ал шейиттердин сооп сыйлыгына ээ болот" дейт. Ошондой эле Умар бин Уяйна радıyallahu anhu айтат:
Кимде ким даарат менен жата турган болсо, ал адам менен кошо бир периште төшөктө жатат. Качан ал пенде туруп кеткен кезде, ал периште ал адам үчүн дуа кылат. О Аллах, бул пендеңдин күнөөсүн кечиргиниң. Себеби сенин ушул пендең бул түндү даарат менен уктап таза абалында өткөрдү дейт. Андыктан ар дайым даарат менен жатканга аракет кылуу. Жана кол май кир боло турган болсо аларды жууп тазалап анан жатуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, кайсыл пенде колу кир май абалында жатып алып, анан кандайдыр бир кыйынчылык, мусибат жетип калган болсо, анда ал өзүн гана жемелесин дейт. Себеби ага жеткен кыйынчылык ал өзүнүн амалынын себебинен. Ошондой эле жатар мезгилде төшөктөрүн кагып, тазалап жатуу. Себеби төшөктүн ичинде зыян бере турган курт, кумурска жана башка нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле көздөргө сурма коюп анан жатуу. Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: "Канан набий саллаллаху алейхи ва саллама яктахилу qabla an yanama bil ithmidi." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көзүнө исмит аттуу сурма менен сурма коёт эле. Мухаммад бин Сирин рахматуллаху алейхи Анас радыйаллаху анхудан Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кандай сурма коюусу тууралуу сураган кезде, Анас радыйаллаху анху айтты: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам оң жана сол жагына 2 жолудан коюп, андан кийин 1 жолу алганын 2 көзүнө тең сүртөт эле. Ибн Кайим рахматуллаху алейхи Задул Маат китебинде жазган: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам оң көзүнө 3 жолу, ал эми сол көзүнө болсо 2 жолу сурма коёт эле деп. Жана дагы бир адеби жатаарда жакшы ниет кылып анан жатуу. Салман радыйаллаху анху Абу Дарда радыйаллаху анхуга осият кылып жатып айтат: "Инна ли нафсика алейка хаккан." Чынында сен өзүң үчүн дагы акы бар дейт. Андыктан Аллах субханаху ва таала аманат катары берген дене мүчөнү эс алдырып, Аллахтын ибадатына даярдаш керек. Ошондой эле жатуудан алдын Аллах Тааладан истигфар, кечирим сурап, тооба кылып жатуу. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ким өз төшөгүнө келген кезде Астагфируллахаллази ла илаха илля хуал хаййул кайюм ва атубу илейхи" деп 3 жолу Аллахтан кечирим сурап, тооба кылып жата турган болсо, Гафараллаху лаху зунубаху, Аллах субханаху ва таала ал адамдын күнөөсүн кечирет. Ва ин канат мисла забадил бахри, эгер ал адамдын күнөөсү деңиздин көбүгүнчөлүк болсо дагы. Ва ин канат адада варакы шажарати, эгерде ал адамдын күнөөсү бак дарактардын жалбыраганчалык болсо дагы. Ва ин канат адада рамлин алижин, жана кумдардын санынчалык болсо дагы. Ва ин канат адада айямид дунья, жана дүйнөдөгү күндөрдүн эсебинчелик көп күнөөлүү болсо дагы, Аллах субханаху ва таала ал адамдын күнөөсүн кечирет дейт. Ошол себептен жатуудан алдын Аллахка истигфар, тооба кылуу, жана дагы бир адеп жүрөктөрдү тазалап, көрө албастык кылуудан, кек сактоодон, хасаттан, жаман сыфаттардан жүрөктөрдү тазалап анан жатуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анас радыйаллаху анхуга осият кылып жатып айтат: "Я бунайя, о менин балакайым, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." О менин балакайым, эгер сенин жүрөгүңдө бир дагы адам үчүн жек көрүү, кек сактоо болбой, кеч киргирип таңартыра ала турган болсоң, анда ошондой кылгының дейт. Миркат китебинде келет, гишшун деген бул адам баласы таарынып, бирөөнү жек көрүүсү, же болбосо капа болуп жүрөгүнө кек сактап коюу дейт. Андыктан жүрөктөрдү бүтүн жаман сыфаттардан тазалоо. Залика мин суннати, ушундай кылууң менин сүннөтүм. Фаман ахя суннати факад ахаббани, ал эми ким менин сүннөтүмдү тирилте турган болсо, анда ал мени чындап жакшы көргөн, махаббат кылган болот. Ваман ахаббани кана маи фил жанна, ал эми кимде ким мени махаббат кыла турган болсо, анда ал мени менен бейиште бирге болот дейт. Аллах субханаху ва тааланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бул улуу сүннөттү тирилткендер үчүн өзү менен бейиште бирге болуу убадасын берип жатат. Жана жатаарда тахажжуд намазына, түнкү намазга турууну ниет кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Афдалус сиями ба'да Рамазана шахруллахил мухаррам."
Рамазан айынан кийинки эң артык орозо бул Мухаррам айында тутулган орозо. Ва афдалу салати ба'дал фаридати салатул лейли. Ал эми фарз намаздардан кийинки эле эң артык улуу намаз бул түндө туруп окула турган тахажжуд намазы дейт. Жана башка бир хадисте келет, кимде ким тахажжуд намазын ар дайым окуп жүрө турган болсо, Аллах субханаху ва таала бейиште ушундай үй берет. Ал үйдүн сыртынан ичи көрүнө турган жана ичинен сырты көрүнө турган үйлөрү даярдалган. Андыктан ар дайым жакшы ниет кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде баяндайт, кимде ким кечинде тахажжудка ниет кылып коюп жатып, бирок ошол түнү уйку үстөмдүүлүк болгон себептен тура албай калган болсо дагы, Аллах субханаху ва таала өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен анын кылган ниетин Аллах таала сооп жазып, жана анын уйкусун дагы садаканын сыйлыгын берет дейт. Ошол себептен жаткандан алдын туура ниетте, жакшы ниетте эртең менен эрте туруп, Аллах субханаху ва таала ибадат кылам деген ниетте жатуу керек.